Саламатсызбы? 6 ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен таанышып алыңыз. Баткен облусунун Лейлек районундагы Кулунду айылында чек ара чырынан жабыркаган элге жөнөтүлгөн 128 миң сомдук курулуш материалдарын өз билемдик менен сатып жиберген айылдык кеңештин төрагасына 50 миң сом айып салынды. Бул тууралуу акт сот KG порталынан жарыяланды. Маалыматка ылайык, 2021 жылы 29 апрелдеги Кыргыз-Тажик чек арасында жабыркаган жергиликтүүлөргө Сокулук районунун эли жардам катары 20 тонна цемент жана 25,5 куб ар түрдүү жыгач курулуш материалдарын жөнөткөн. Ошол жылдын 18 майынан тарта айылдык кеңештин төрагасы болуп иштеген 41 жаштагы айыпталуучу 110 миң сомдук жыгачтарды Интернационал айылындагы дүкөндөрдүн бирине сатып жиберген. Аны менен катар ошол жылы октябрь айында да элге жардам катары келген жалпы 18 миң сомдук жыгачтарды саткан. Кулунду айылдык кеңешинин депутаттары жана тургундары айыпталуучунун мыйзамсыз иштерин билип калып, андан эсеп берүүсүн талап кылышкан. Ал эми айыпталуучу кылмышын жашыруу же актануу максатында 1 жылдан соң тагыраагы 2022 жылдын май айында айылдагы калктуу тейлөө борборунун имаратын өз билемдик менен оңдоо иштерин баштап сатып жиберген курулуш материалдарынан түшкөн акчаны сарптап жиберген. Калктуу тейлөө борборунун имаратын оңдоо маселеси 2021 жылдын ноябрь айында Кулунду айылынын жашоочуларынын жыйынында көтөрүлүп, 181 430 сомго тендер жарыяланган. Натыйжада жеңүүчү аныкталып, компания менен аталган айыл өкмөт ортосунда 174 445 сомго келишим түзүлгөн. Айыпталуучу тендердин жеңүүчүсүнүн өз билемдик менен оңдоо иштерине жумшалган 128 миң сом акча каражатын накталай түрдө кайра кайтарып алган. Тергөөнүн жүрүшүндө айыпталуучудан 128 миң сом өндүрүлүп, материалдык зыяндын орду Кулунду айыл өкмөтүнүн эсебине кайтарылды. Үстүбүздөгү жылы 27 мартта ал Лейлек райондук сотунун өкүмү менен олуттуу өлчөмдө ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылган. Бирок менчик ээсине келтирилген зыяндын ордун өз ыктыяры менен толтургандыктан кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. 23 июнда Баткен облустук соту Лейлек райондук сотунун өкүмүн өзгөртүп, ага өзүн билемдик беренеси менен күнөө коюп, 50 миң сом айыпка жыккан. Айып бул мамлекеттин пайдасына өндүрүлүп, өкүмдүн калган бөлүгү өзгөртүүсүз калтырылган. Айыпталуучунун жактоочусу жогорку сотко кассациялык даттануу келтирген. Ал иштин жагдайларына туура эмес баа берилгенин айтып, кылмыш ишин кыскартууну суранган. 25 сентябрда жогорку сот облустук соттун чечимин күчүндө калтырды. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Ош-Бишкек унаа жолунда күйүүчү май ташыган унаа өрттөнүп жатканда айдоочуну куткарууга аракет кылган Кызыл Кыя шаардык милициясынын дагы бир кызматкери Орозмамат Акуналиев ооруканада көз жумду. Орозмамат Акуналиев ИИМдин Эргеш Алиев атындагы академиясын бүтүрүп, Өзгөн жана Ноокат райондук милициясында, ошондой эле Ош облустук милициясында кызмат өтөгөн. 2021 жылдан бери Кызыл Кыя шаардык милициясында тергөө кызматынын улук тергөөчүсү болуп эмгектенип келген. Маркумдун артында 2 уул, 1 кызы калды. ИИМдин жетекчилиги, коллегия мүчөлөрү жана жалпы ички иштер органдарынын кызматкерлери бул кабарды угуп, кабыргабыз кайышып кабыл алдык. Эр жүрөк жигиттерибиздин үй бүлөсүнө жана бир туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгыларын тең бөлүшөбүз. Кесиптештерибиздин жаркын элеси түбөлүккө сакталат. Жаткан жерлери жайлуу, топурактары торкоо болсун, деп билдиришти Ички иштер министрлигинен. 27 октябрда Ош-Бишкек унаа жолунун 96 чакырымында күйүүчү май ташыган унаа түндүктөн түштүктү көздөй бара жаткан учурда кулап, күйө баштаган. Иш сапарына бараткан кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам кызматкери 41 жаштагы Дилмурат Шамшиев жана 30 жаштагы тергөөчү Орозмамат Акуналиев айдоочуну өрттөн куткаруу үчүн токтошкон. Жардам берүү учурунда күч түзүмүнүн кызматкерлери өрттөн жабыркап, ооруканага жеткирилген. Шамшиевдин денеси өрттөн көп жабыркагандыктан 1 ноябрда каза болгон. Маркум Кызыл Кыя шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн издөө боюнча ыкчам өкүлү, милициянын майору. Артында 3 баласы калды. Бишкекте эл аман аталышындагы дагы 2 мамлекеттик дарыкана ачылды. 4 ноябрда ачылыш аземине саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев катышты. Маалыматка караганда дарыканалар номер 1 жана Жалгичи районундагы номер 2 үй бүлөлүк медицина борборунда ачылган. Буга чейин 28 октябрда Бишкекте аталган мамлекеттик дарыкананын алгачкы филиалы ишке кирген. Дарыканада маанилүү делген 800дөн ашык дарынын түрү бар экени жана жеке менчикке салыштырмалуу 10-15%га
арзан сатылары белгиленген. Министрлик дары-дармектин санын 2000-ге көбөйтүүнү көздөп жатканы айтылууда. 10 ноябрга чейин өлкө боюнча жалпы 46 мамлекеттик дарыкана ачылары кабарланган. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот. Жогорку кеңеште депутаттардын тобу бала бакчада ысык тамакты ата-энелер каржылайт деген ченемди алып салыш үчүн билим берүү жөнүндөгү мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизүүнү демилгелешти. Тийиштүү мыйзам долбоору 2 ноябрда коомдук талкууга коюлду. Демилгелечилер Конституция боюнча өлкөнүн ар бир жараны акысыз, анын ичинде акысыз мектепке чейинки билим алууга укуктуу экенин белгилешти. Ошентип мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамак ашка акы төлөө түйшүгү ата-энелерге жана мыйзамдуу өкүлдөргө гана которулган учурда жарандардын мектепке чейинки акысыз билим алуу укугу бузулушу мүмкүн. Андан тышкары мындай жагдайда мектепке чейинки билим берүү тамак ашка акы төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок калктын аялуу катмарлары Конституция тарабынан кепилденген акысыз мектепке чейинки билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жете албай калуу коркунучу бар. Бул өлкөнүн негизги мыйзамына туура келбейт деп белгилешти алар. Буга чейин министрлер кабинети бала бакчадагы ысык тамак берүү маселесин саясатташтырбоого чакырган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бул социалдык адилеттүүлүк маселеси экенин билдирген. Анын айтымында бала бакчага адатта социалдык байланыштары күчтүү, көбүнчө камсыздалган үй бүлөлөрдүн балдары барат. Бишкек Манас аэропорту жолунда унаа жарыш уюштурган ишке байланыштуу 3 киши кармалып, унаалары айып короого киргизилди. Бул тууралуу 6 ноябрда Клоопко Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалымат кылайык, 5 ноябрга караган түнү белгисиз адамдар Бишкек Манас аэропорту багытындагы жолду жаап, унаа жарышын өткөрүүгө аракет кылышкан. Алар окуя болгон жерге барган күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, кызматтык унааны таш менен урушкан. Бул фактуу боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Окуяга тиешеси бар адамдар суракка алынып, айдоочулардын бирине 15 000 сом айып салынды. Учурда окуяга тиешелүүлөрдү издөө иштери жүрүп жатат. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубдун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. Касымалы Жантөшев атындагы Ысык Көл облустук музыкалык драма театры Азербайжандын Баку шаарында өткөн Түрксой эл аралык уюмунун фестивалында баш байгени жеңип алды. Бул тууралуу 4 ноябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Театр аталган фестивалда Күн кармаган бала спектаклин көрсөткөн. Аны кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин чыгармасынын негизинде режиссер Улан Мырза Карыпов койгон. Спектакль буга чейин Артурда 2023 эл аралык фестивалында да баш байгени багындырган. Андагы айрым кадрлар соцтүйүнүн колдонуучуларынын кызуу талкуусуна жем таштаган. Коомчулуктун бир бөлүгү сахнага актердун жаңалаш чыкканына нааразы болуп, бул көрүнүш кыргыз менталитетине туура келбейт, уят дешкен. Бул боюнча жогорку кеңеште да айтылган. Маданият министри Алтынбек Максутов сындап жаткандар спектакльди толук көрбөгөнүн айткан. Ал эми чыгарманын режиссеру айрым көрөрмандар мааниси терең пьесанын бир эпизодун кыркып алып гана талашып тартышып жатканын билдирген.